Siz meni çay içi deyip koy, bunu cugulmay söylөңүзчү. Men korkup başladım ben azırчы. Bütün takıp başladım. Ben seni çağırır gibi değil. Janattan beri mamın kolum miti otkandan men çıkanda videoda oturат mende bir ofis катар колдонуп атышат. Сатуу иштерин жүргүзүп атышат. Кандай болот эми сиз кетип баратасыз. Кишисиң битсиңби мындай. Тура эмес да мунустар. Киши сүйлөп атабы, ит сүйлөп атабы дегенде эле мамиле кылганыңарчы, кандайчы? Мен сизге суроо берип атам. Мен сизге суроо берип атам, мен сизге келдим. Başka егер бул маалымат бирөө укса, башкалардан неме болот? Неге киргизсиң эле мындай адамдар? Булар эми Кайсы бир эле суроого бир эле суроо бердим сен. Бир эле суроо бердим. Мындай беттен алган аябай жакшы болуп кетти. Беттен алган тээ жакшы болуп кетти. Бул силердин өнөрүңөр экен да. Не? Силер жооп бере албайбы? Жооп бере албай калдыңыз. Жооп бере албай. Жооп бере албай атпайсыңар. Бир права даёт. Окуңуз. Siz qaysi xizmatda ishlaysizz? Qaysi xizmatda ishlaysiz? O'zingiz aytsangiz. Siz javob berolmaysiz. O'zingiz qaysi ishlaysiz? Mына videoga bul жак тартыш керек. Бул жактын милдети. Бул жак басма сөз. Siz инспекторсыз. Биз буга чейин Эльцентрострой, N-Group курулуш компаниялары боюнча атайын берүү чыгарганбыз. Курулушу бүтпөй калган объекттер тууралуу бир канча суроо менен мамлекеттик курулуш агенттигине бардык. Бирок ал жактан жооп болбой эле агрессивдүү маанайдагы сөздөр болду. Интервью эмнеге бере албайсыздар? Эмне себептен? Эмненин негизинде бере албайсыздар? Мен силерге мыйзамдуу талап менен келип атам. Суроолорум объективный болуп атат. Суроолорум туура болуп атат. Мисалы Токтогула 132 дареги азыр мисалы биринчи этажында N-Group'ун офиси бар. Ал жак эксплуатацияга берилелик. Эксплуатацияга берилелик объектте ал жак отурат. Эгерде эртеңки күнү бир нерсе боло турган болсо, эртеңки күнү бир биздин көзүбүзчө бири-бирине могуну көрсөң деп көрсөтүп жаткан видео Руслан Илебесов тууралуу бир тараптуу жалган маалымат. Муну интернеттеги Санжар Калматай YouTube каналынан баштап Кактус медиага чейин чыгарышты. Тагыраагы мындагылар жалган маалыматты бири-бирине көрсөтүп, элди алдаган Эльцентростройду колдогондой түр көрсөтүштү. Айткан жок, мен просто чыкканын айтып атам, көргөндөрүм. Анда мен сурооңузду берип койсуңуздар. Не деген сурооңузга? Биринчи чара көрүлгөн. Аларга мыйзамсыз ошо эксплуатация кылып аткандыгы үчүн чара көрүлүп, штраф салынып, сотко берилген. Андан кийин булар бүт тиешелүү уруксат кагаздарын алып келишкен. Алып келгенден кийин дагы 200 миң сом дагы штраф салынган. Андан кийин азыркы бүгүнкү күндө бүт реестрге тургузуп, анын түбүндө эч кандай жашоого мүмкүнчүлүк шарты берилген эмес эч кимге. Болгон алар күндүз ошол жерде иш жүргүзүшүп атат. Ал жерде курулуп жаткан объект. Ал жак кадимкидей эле офис экенин, ичине кирип кардарлар келип сатып алып атканын билесиздерби? Курулушка байланыштуу гана иштер жүргүзүлүп жатат ал жерде. Дейсиз. Курулушка байланыштуу. Мен барып көргөн эмесмин. Ал жерге курулуп жаткан объект, отдел продажа болобу, алар ошо курулушка байланыштуу иштер. Андан сырткары башка бирөөгө арендага берип, же башка бирөөлөрдү эксплуатировать этип бир жерде иштеп жаткан болсо, андан мыйзам талаасында жооп беришет. Жок, ал жакта мындай болуп жатат да, ал жак кадимкидей эле биринчи кабатын офис катары колдонуп атышат. Офис катары колдонуп атышат. Сатуу иштерин жүргүзүп атышат. Эми кандай болот? Эми сиз кетип баратасыз, кишисиң битсиңби мындай. Тура эмес да мунустар. Киши сүйлөп атабы, ит сүйлөп атабы дегенде эле мамиле кылганыңарчы, кандайчы? Мен сизге суроо берип атам. Мен сизге суроо берип атам, мен сизге келдим мен. Мен сизге келдим. Мен сизге келдим. Бизди жөн эле интриговать этип атпайбы? Жок, мен сизге келдим. Сиз эмнеге тура болуп кетип баратасыз эми? Биз эмнеге провоцировать? Жок, ыйлабастык да бул туурабы? Эмнеге ыйлабасыз? Биз сага башында тура түшүндүрүп, бардык жагдайды түшүндүрүп бердик, туурабы? Бүт жагдайды түшүндүрүп бердик сага. Түшүндүрүп бердиңер, интервью бере албайбыз. Булар маселе жаратканы келиптир дедиңиздер. Өзүңөр түшүндүрүп эмне маселе бар? Эмне суроону укпай кетип баратпайсыңар? Мен көйгөйдү жаратам деп атпайсыңарбы? Мен көйгөй жаратам деген жок. Эмне деп атам? Жаратам бир айтып атпайсың. Көйгөй бул жак айтып. Мен көйгөйдү чагылдырам деп атам. Зачем биз кандайдын керек? Атыңызды ким айтты деп айттыңыз? Сен бергиле болдуң, бизди бүттүң правосудие этип. Сиз сурооңду укпай туруп кетип баратасыңар азыр. Мен сурооңо 5 жол жооп бердим. Ошол именно вопросуңачы. Анан улам эле провоцировать этип эмне деп сурадың? Арнеси эмнени айттым мен? Бүттүң сурадым. Токтогуланда сурадым. Мен сизге айтып атам. Сурадым, туурабы? Айтып бердим. Эксплуатацияга берилелер объектте офис кылып отурушат. Көйгөй жаратам мен деп атам. Мыйзамга жооп бергиңер келбейт. Неге жооп бербейсиң? Мыйзамсыз жооп бере албайсыңар. Темирлан. Жооп бере албайсыңар. Ой, Темирлан. Неге жооп бере албайсың? Сиз сотко берген кайра Сиз кайра айтып атасыңар. Башка эгер бул маалымат бирөө укса, башкалардан неме болот? Неге киргизсиңер эми мындай адамдар? Булар эми көрдүңөрбү? Мына көйгөй жаратканы керек. Бул жак мамлекет. Көйгөй жаратканы керек. Темирлан.
Өчүрүп койчу. Өчүрүп койбойм, эмнеге өчүрүп коет экен? Эмне мындай кылып атасың? Жок, сиздер эмне кандай кылып атасыңар? Бербейсиздер. Жок, бербейди. Темирлан. Адам сыйлаш керек да. Сиздер өзүңүздүн кылганыңыз. Темирлан, бербейди. Тура эмес болуп атат. Адамдар сүйлөп атса, суроо берип атса, укпай атасыз. Жок, жакшына кайгыл. Темирлан, сага бербейди. Сен жөндө берген жок. көйгөй жаратам Жок, Жок, мен алган жокмун мен. Жок, сага айтпадым, мыйзамсыз, моундай деп. Азыр эле айтты го сага. Айтканда Айтпадыбы? Ал тартылган жок да, мен операторун бүтүрүп койдуңузбу сиз астыга. Жок, мен алып келдик деле го. Алып келиңиз, мен маса жок бүтүрүп. Сен эле мунун баарын Баштач. эметип атасың. Мына ушул туурабы сыйлабастык да. Жок, Мына бирөө суроо берип атса, телефонун алып азыр же кечирип коюңуздар дебейт, Темирлан. угуп коюңуздар дебейт. Эми биз да кишибиз да, чынбы? Кайсы телефонду алып кечип коңуздар? Мен азыр Качан жооп берип коюнчу жооп берип коюнчу дедим. Андан кийин канча жол суроо бердим, жоопсуз калтырдыңыз бүтүп барасыз. Кайсы Бир жок, жооп калды. кайсы бир эле суроо го. Бир эле суроо. Кайсы сурооңо жооп Бир бердиң? суроо бердим. Бир эле суроо бердим. Суроону бирден бериңизчи. Бир суроо бердим. жооп бересиз. Провоцировать этип атасың азырчы. Сиз өзүңүз баштадыңыз. Өзүң айтып мен көйгөй жараткан келдим депчи. Анда айтканда ким айтты? Кантип Сен айттың айттың сен. Эмне деп айттым мен? Эмне Мен маселени чыгарам кайсы дедим. көйгөй бар чечилбей аткан айтчы. Кайсы Мен жерде кандай маселе көйгөй бар мен экен айттым, маселе чечпейин дедим. Мен маселе чечпейм. чечпейм. Жаратам деп атасың. Маалымат чыгарам Эмне керек бар андай? дедим. Маалымат чыгарам дедим. Жаратам деген жок, сөз кошпоңуз. Жаратам дедим. Менден улуу кечкен сөз кошпоңуз. Көйгөйдү мен жаратам Сөз деп кошпоңуз. атасың. Жаратам деген жок. Бизге келип алып берге. Мындай сөздү тууралап сүйлөңүзчү. Сөздү тууралап сүйлөңүзчү. Антип Сен бирөө да жактан тууралап эч ким сүйлөң. сүйлөбөйт. Сен да Мен тууралап. маалыматты, мен маалымат Жок. маселени чечпейин дедим. Темирлан. Мен маалымат чыгарам дедим. Темирлан, Мен жумушум ошол. тогот деп Эмне суроомдон. кереги бар эми? Тогот. Кандай эмне кереги кереги бар? бар? Мен бул жакта алданган семьялар үчүн келип атам мен. Ким? Бир семьяны алданған. Алданған бир семьяны айтчы. 105 семьяны айтып атам. Кайсы Тимуров 105 семьяны айтып семьяны? атам. Тимуров Кимиси алданды? 105 семья тең алданды. Кана ошол элдерди алып келчи, көрсөтсүң. Ал келбели силер баргансыңар, силер Биз жолуккансыңар, бардык. көргөнсүңөр Бүт аны. маселелерин чечип берип атышабыз. Чечилеле калдыкта эшектин чоң чечилеле. Силер бардыңар да кетип калдыңар. Анан видеоңузда айтып коелу, ошол 105 семьяны бияка эришип келгиле. Баарына жооп беребиз. Эришип келиш керек, силер барышыңар керек силер. Бардык. Барганбыз. Эмнесин чечтиңер? Бардык бүгүнкү маселелер чечилип атат. Буга чейинкилер Мону алданып кеткен. чечтиңиз? Жок. Алданып кеткен маселелер Биз силерге жооп берчү. Силер Сиз баштадыңыз сиз бар. Сиз кимсиз? Сен провокация кылган эле. Сизге жооп берчү, сизге жооп берчү. Сен кимсиң деп койбойсуң? Мен главный инспектормун. Мында ор келдикпи? Келдик. Арыз, бул эмне экен? Хорошо, эмне экен бул? Мен журналистмин. Хорошо, журналистке какие вам Билет права жүзүңүз дается? кутардыңыз го. Ким берди буну? Окуңуз. Ким берди? Удостоверение ким Что берет? это вам дает? Ким берет? Ошо көргүлүү. Протоколду өзүңөрдөн эле Не печатлап турат. укук берет? Сен өзүңөрдөн Печать ким берет? Печать ким берет? Печатты мен үз бердим. Көрдүңүзбү? Хорошо. Өзүңөрдөн текшерип бердим. алган. Эмне кылышыңар керек экен? Бизде келип провокация кылып. Провокация кылган жокпуз. Элдин- Силер жооп берип, Силер урматтуу өзүңөр- көрүшүңөр, мындай да буларчы. Жеке кызыл Мына жооп бергиси келбесе, жооп бергиси келбегенден кийин суроолорго жооп таба албай алганда, ушинтип айкырып кыйкырып беттен алып, башташат да алган беттен албаган эмне кыласыңар үчөөңөр миңде туруп? Жок, качан алдык? Алып атпайсыңар азыр. Мына кабинетте чыга ачпадыбы? Урмат мырза, сиз өтө өзүңүздү туура алып жүргөн кишисиз катары билем мен сизди. Абдан жакшы билем мен сизди. Ошон үчүн мындан ары туура алып жүрүңүз өзүңүздү. Жок. Темирлан. Сиздики туура эмес. Кабинетте биз отурсак, сүйлөп атсак, чыга кетип Мен өзүм иштейм. Сен бүт вопростарыңа жооп бердим. Сен уже провоцировать этип баштадың. Ана эмне кылышым керек? интервью бербейсиз Мен дедим. элдин кайсы көйгөй бар Интервью экен? бербейсиз дедим. Сен карасаң, сен мисалы Жок, үчүн эми жашырып турган эмне бар? жашыра турган эчтеке. Анда интервью берип койбойсуңар. Бүт маселе чечилип. Анда интервью берип койбойсуңар. Эч кандай көйгөй жок. Ошол N групп салып аткан үйлөрдө бүт маселелер чечилип атат. Эч кандай наразычылык жок. Эгер N групп силердин бир маселеңерди чечпей койсо, силер аны келип алып туруп башкача элге. Мен кайсы маселени чечпей коюп турмун мен? Билбейм да. Билбейсизби, айтпаңыз анда. Анда эмне анда бар? Айтпаңыз анда сиз, айтпаңыз анда. Сен ошонун андын келип атпайсыңар. Мен сизге даректүү суроо берип атам. Эмне деген суроо? Н групптун биринчи кабатында офис турат. Алар уктуңуз. Кардарларды алып сатууда болгон иштен ошол жерде жүргүзүп атат. Кадимки эле офис болгон. Курулушка байланыштуу сатып атат. Кардарлар келип кирип атат. Офисный помещение болуп жатат. Эксплуатацияга берилелик ал жак. Үстүндө курулуш жүрүп атат. Кадимкидей эле. Көрүп атат анын баардыгын. Жүрүп атат. Эми бул ким жооп берет эгерде кимдир бирок Кудай жалгасын, Кудай сактасын бир нерсе болуп калса. Ошол жерге киргизген адам, ошол жерде жооптуу адамдар, ошол жерге уруксат берген адамдар жооп берет, туурабы? Эми аны сиз көзөмөлдөй турасыздарбы? Жок, биз эми көзөмөлдө элдин кирип чыгышын биз көзөмөлдөйбүз, конечно. Жок. Элдин кирип чыгышын Офис кылган. Эксплуатацияга берилген жакка эч ким мындай уруксат бербейт. бербейт Офиске да да. уруксат берилген бир орган кагаз бар бекен? Жок да, туурабы? Вот именно, жок болуп атпайбы ошо? Ал строящийся объект, туурабы? Курулуп жаткан объект.
курулушка байланыштуу бардык иштер жүргүзүлүп атат. Анан эмнеге нааразычылык болуп атат? Курулушка байланыштуу эмнелер жүрүш керек ал жерде? Ал жерде алып ошо квартираларды сатып атат, көрсөтүп атат, реклама кылып атат. Ошол жерде турушат. Анан курулушка келген материалдарды кабыл алуулар болот. Курулуш иштери жүргүзүлөт ал жерде. Ал жер вот боло элек, эксплуатацияга бериле элек. Эгер эксплуатация бирөө кирип, ошол жерде турак жай кабаттары колдонуп, ошол жерде жашап аткан болсо, аларга хотя ошондой иш кылып аткандыгы үчүн дагы мыйзам чегинде чара көрүлүп, штраф салынган деп айтып бердим. Мен мындай курулушка байланыштуу жумуштарды каскаге алып кылат. Мисалы үчүнбү? Эгер стройплощадкага чыгып кетсе, ал жерде жабык территориянын ичине киргенде кандай жүрсө? Мисалы жогоруда бул жер айтып калды, биз штраф салганбыз дейт да. Штраф салып эле ошо менен болдубу? Жок. Штраф салып сотко бергенбиз. Анан кийин соттон булар бизди бүт уруксат кагаздарын алып келип көрсөткөндөн кийин соттон биз жеңилгенбиз. Анан алар жеңип чыгышкан соттон. Анан кийин бүт уруксат кагаздарды алып келгенден кийин биз реестрге туруп бүгүнкү күндө ошол көзөмөл жүргүзүлбөй калган учурда кылган курулуш иштери үчүн биз мыйзам чегинде чара көргөнбүз. Штраф салганбыз. Андан кийин бүт ошол реестрге тургузуп бүгүнкү күндө курулуш иштерин күнүгө өздөрү берген билдирмесине жараша көзөмөл жүргүзүлүп, курулуш иштери жүргүзүлүп жатат. Ушинтип айтып койсо болот бекен? Жок, мен аны 5 жолу айтып бердим. Мен камера айтып бердим. Айра провокация кылып атпайсыңбы? Жок, сиздерчи мындай. Сиздер өзүңүз жаратам деген жок. Сөзүңүз туран сакалдуу ишкен. Сен жаратам дедиң. Мен сен сөйлөшөчү анда. Силер айттыңар. Мен жаратам маселени. Жаратам деген жок. Мен ар бир сөзүн билем. Бизге андай нерсенин кереги жок деп эле айттым, туурабы? Анда тартпай эле койгула. Мындайда калптыңар чек болуп мындай. Чек деп айтыңыз, сураңыз. Өзүңүз турамыз кылгансыздар, мен бир сөзүмө жала жаап туруп азыр илип атасыз. Не калп? Азыр деген көйгөй жаратам деп айттың деп баштап койсуң, туурабы? Ошентип аттың да сен. Кудай сакта. Аны көрсөт. Урматтуу Нурдан мырза, мындай кылалы. Мен сиздин өзүңүзгө эле кайрылайын. Мен баягы бул жактан жакшыраак туура жооп алам, баягы мыйзам чегинде кандай болуп жатса ошондой айтып беришет. Кандай болсо дагы баягы мамлекеттик органдардын бири деп келген элек. Бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин айтпаган сөздү айттың, анан мындай деп ошол жерден көрдүңүздөр. Эми бул мамлекеттик органда, мамлекеттик мекеменин ичинде мындай жаңжал, мындай чыгыр, мындай агрессия менен сүйлөшүү өзүнүн негизи туура эмес болчу да. Бирок андай сөзгө өзүңүздөр алып бардыңыздар. Кабинетте отуруп ичинен чыга качып, мисалы үйгө конок келсе деле, коногуңа менен сен чыгып кетпейсиңби, чынбы? Конок келгенде сый урмат менен чакырылып келип. Мен силерди жакалап атам мен силерди. Мен көйгөй жаратам деп келген адам. Ал деген чын айтайын, калп айтпайчы, калп айтпай, абайлап сүйлөңүз да. Калп айтпаңыз. Мен калп айтпайм. Калп айтпаңыз, мен айтып айткан жокмун мен. Мына дагы бир жолу тактайм. Маселени чечкени келиптиңер дедим. Мен маселе чечпейм дедим. Мен көйгөй жаратам дедим. Маселе чечпейм дедим. Мен маалыматты чыгарам дедим. Эл үчүн иштеп аткандан кийин мамлекеттик органда болгондон кийин биз эмнеге көйгөйдү чечкендин ордуна көйгөйдү жаратышыбыз керек? Ар бир сөзгө байланып эле өтөрүз. Мындай беттен алган аябай жакшы көрүп келсиңер. Эмне кылайлы анан? Беттен алган типтей жакшы көрүп келсиңер. Бул силердин өнөрүңөр экен да. Не өнөрү? Силер жооп бере албайсыңар, жооп бере албай калыптырсыңар. Жооп бере албай атпайсыңар. Жооп бергенге келбеген үчүн кетип атасыңар силер. Ага чейин айтканса интервью бербейм деген силер. Сурооңду бербейсиң, видеого тартчы. Интервью бербейм деген силер. Тартпачы видеого. Жетет мага рахмат болду. Уже мен мына жообуңарды алып бүттүм. Короче, мындай болгон. Бербейсиңер сурооңорду. Мен болду алып бүттүм, силер жооп бербейсиңер дейт мага. Бир сурооңорду бердим, мен жооп бере албай тургам. Айырмасы жок мага. Жооп берейин. Сиз кайсы кызматта иштейсиз? Кайсы кызматта иштейсиз? Өзүңүз айтсаңыз. Сиз жооп бере албайсыңыз, өзүңүз кайсысында иштейсиз? Мына видеого бул жак тартыш керек. Бул жактын милдети. Бул жак басма сөз. Сиз инспекторсуз. Сиз ошон үчүн сиз объекттер текшеремин деп атасыз беле? Объектти текшериңиз. Ошол жакта макулбу? Сиз моякта турган убактыңыз өзү турамыз. Мынакей урмат мырза тартса болот. Сизге болбойт. Сиздин жумушуңуз ошол. Өзүңөр жумушуңарды билбегенден жумушуңарды кылбагыла. Силер маалымат аткандар үчүн тарткылап атам. Биз эмнени урмалап атам? Эмне деп урмалап атам? Мен берген суроомо жооп бере албайт. Жооп бербей атасыңар силер. Любой сурооңорго жооп бербеген үчүн чыгып кетип атасыңар кабинеттен. Силер уже урмалап маалымат биз көйгөй жаратабыз деп аткандар үчүн биз элдин көйгөйүн жаратыш үчүн эмес, көйгөйдү чечиш үчүн отурабыз бул жерде деп айтып берип атабыз. Кереги жок бизге андай нерсенин. Сиз мени чабый ичи деп болбойбу? Монтип жугулмай сүйлөңүзчү тураңыз. Мен коркуп атам, мен коркуп баштадым мен азырчы. Бүттүк тартып атат. Мен сен чабыргы не жанаттан бери мамын колуң митип атканга мен чыкканда видеодо турат менде бүт баары. Мен колуң түшүрүп сүйлө деп айтып атам сага. Нурдан мырзанын өзүнөн эле аласыз интервью, силерге рахмат болду. Хорошо, давай. Бул госстройго келгенде мындай бир негизи эле мамлекеттик органдардын баарына барганда эле бир жөн эле интервью алып, жөн эле баарлашып, жөн эле кагаздарды көрсөтүшүп, мындай турбайбы, бул маселе мындай чечилет турбайбы деп айтышып, сүйлөшүп жетиш өзү болбой калды окшойт да.
Неми? Нұрдан, өзүнө бересиз.